Кандайсың, Жолдубек? Жакшысыңбы? Мен Айнаш биякта жашайт. Эме алдагы видеону деген неге чыгарып салдың сразу? Ал туура эмес маалымат экен. Биз деген бирөөдөн укканбыз, угуп алып Гүлзат эженин үйүнө бардык. Биз үйүнө барып соседтеринен сурасак ал көчүп кеткен деди. Көрсө ал көчүп кеткен деди. Анан бизде Тима деген бала бар. Ошол Тимага чалсам, ал деген Москвага кетип калыптыр деди да. Аны биз Москвага кетип калыптыр деп анан аны угуп алып Азамат байкенин үйүнө бардык. Азамат байкенин үйүнө барсак, Азамат байке айтат: "Аны мен жөн эле айтып койгон болчумун" деди. Ал Гүлзат Москвага кетпей эле биякта, если кааласаңар адресин берем, барсаңар болот. Бирок ал аябай состояниясы жакшы эмес, ооруп атат дейт. Аябай катуу ооруп, кыргызча сыяктуу ооруп аткан окшойт да. Мурда Гүлзат эже ошентип ооруган да, ошол оорусу кармап атат деди. Азамат байке бизге бир аздан акча берди. Анан бир ай, 2 айдын ичинде мен полный акчаны берем, кредит алып атам деп акча чыгат деди. Анан ал туура эмес маалымат болчу да, мындай туура маалыматты угуп алып анан кийин чыгарсаң болмок да. Эми бул жагың туура эмес болуп калды го, Жолдубек. Биринчи мынтип териштирип, билип алып анан чыгарыш керек да. Ушундай туура эмес маалыматтарды чыгарган үчүн билбейм, эртең жооп берип калышыбыз мүмкүн да. Мисалы Жолдубек, сен если мисалы Гүлзат эже ошо сен чыгарган видеолордун айынан ошодон ооруп атат да, алчы ушундай состоянияга түшүп калды. Мен деле эми адамга жамандык каалабайм. Мисалы Гүлзат эжеге деле туура эмес кылып алды, бирок бербейм деген жок. Булар берем деп атат, Азамат байке деле берем деп атат. Анан ушунчалык адамдын эмесин көтөрө албай ооруп калды да. Айрыкча баягы сен видео чыгардың, ошодон кийин катуу ооруп калды. Анан азыр эми качып кетиптир деген. Бул видео кимден келди сага? Мен сага жөнөткөн эмесмин да. Анан мындай факты болуш керек да, качып кеткенинечи. Анан жөн эле чыгара берген. Эми бул билбейм, бул справедливость болбой калды окшойт. Кандайсыңар, туугандар? Гүлзат Доктурбековна Москвага качып кетти деген маалымат туура эмес чыккан маалымат. Бул Гүлзат эже деген бул жакта эле Азамат байке дайыма байланышка чыгып атат. Элдин акчасын бир аздан, аздан болсо дагы берип атат. Убакыт 1-2 ай, 3 айдын ичинде буюрса полностью элдин акчасын кутулам деп сөз берди, убада берди. Гүлзат эже бул жакта эле просто баягы ден соолугуна байланыштуу кичине ооруп байланышка чыга албай атат. Анан Гүлзат эже Москвага качып кетти деген маалымат жалган. Ал туура эмес угуп алып эле тартылып калган видео. Ал видеонун баш жагы эле болчу, аягы чыкпай калыптыр. Аягына чейин чыгарганыңарда аягында бар болчу Гүлзат эже что бул жакта экени айтылганы да. Ошон үчүн билип билбей чечим чыгарбагыла, эч переживать этпей эле, сарсанаа болбогула. Гүлзат эже бул жакта эле, Азамат байке бул жакта дайыма сүйлөшүүлөр болуп жатат. Буюрса 2 ай, 3 айдын ичинде элдер акчасын алат деген ойдомун. Сен кызыксың да, Жолдубек, сенин деген подписчигиң көп да. Сен видеоң чыктыбы? Уже биздин инвесторлор паника болуп атат. Бул жакта эки-экиден бири-бирин атышып кетейин деп атат. Гүлзат качып кетиптир го, силер эмнеге алдап атасыңар, силер эмнеге жашырып атасыңар деп менин аркамда канча инвесторлор бар, канча туугандарым бар. Ошолор чалып алып, мына таң атпай адамдын настроениясын бузуп, сен тартыптырсың го, сен эмнеге айтпай атасың деп мага чалып алып ушундай бир адамдын эмесин түшүрүп, ооруп, мен болсо нерв болуп, эмне кыларымды билбей атам мисалы. Анан бул жалган эле маалыматта, если чындап эле качып кеткен болсо, анда мен мисалы бул видеону мен бир эже бар болчу, ошол эжеге доказательство болсун, мен Азаматка жолугуп келди, мынакей акча берди бир аз, мен сизге бүгүн бир аз акча котором, мынакей Азаматка жолуктук, кичине күтүп турга деди деп доказательство болсун деп эле баш жагын тартып алгам. Ал жерде аягында сүйлөшүүлөр бар болчу. Азамат байке айткан, мен аны жөн эле тамашалап койгом, Тима деген балага Гүлзат эжеңер биякта эле деп айтты да. Ал аяк жагы тартылбай калыптыр.
Ким билиптир бул видео сага жетеринчи. Анан сен биринчи бышыкташың керек болчу да мунучу. Чындап эле качканбы, чындап эле качкан эмеспи? Ушунча эл сени көрүп аткандан кийин, сени угуп аткандан кийин сен кичине мындай туура маалыматты чыгарсаң жакшы болмок да. Жолдубек, мен аягын тарткан эмесмин, айтып атам го, мен жөн эле жанагы эжеге эле доказательство болсун деп, мен Азамат Байкеге жолукканым доказательство болсун деп эле тарткам. Ал жерде өзүм түшүнбөй каптырмын. Мен ошо биринчи барганда эле баягы нерв болуп, Гүлзат эжени ошо Москвага качып кетти деген угуп алып, анан качып кеткен турбайбы деп сурап аткан баш жагы ошондой болуп калыптыр да. Аягы тартылбай калган да. Анысы деле ошо сени кесип салгандай эле болуп атат. Мисалы азыр Гүлзат эже деген 2-3 күндө өзүнө келип алып туруп, мен бул жакта элемин деп элге кайрылуу чыгарышы мүмкүн да. Алчы Азамат Байке айтты бүгүн, анткени бүгүн барсам Гүлзат катуу ооруп атыптыр, анан 2-3 күндөн жакшы болуп калгандан кийин видео чыгарып кой, мен биякта Кыргызстанда элемин деп чыгарып койду. Эси чыгарса сен деле уят болосуң да, ошон үчүн айтып атам да мен, туура маалыматты чыгар депчи. Сен эми Азамат Байке менен сүйлөштүңбү? Последний видео чыккандан кийин Азамат Байке сага байланышка чыгып, Гүлзат бул жакта деп айтты да, туурабы? Сен ошондо байланышка чыгып мындай эмнеге бышыктаган жоксуң да? Эмнеге сураштырган жоксуң? Чындап эле качып кетиптирби депчи? Мага жазган кезиң мен окубай калыптырмын, мен телеграмга кирбей. Эмне үчүн бышыктаган жоксуң сен? Ошо факт издеген жоксуң дегеним. Сен обычно мындай факты менен иш кыласың го өзү. Жолдубек, сага ошол видеону ким кетирди? Вот это мне интересно. Пожалуйста, айтып койчу. Мен просто мен эч кимге кетирген эмесмин да. Вроде муну бир эле жана эжеге кетиргем. Анан бул видео кандайча сага жетип калды? Аябай таң калып атам мен. Эми ортодон мени да жаман көрсөтүп атасың да. Азамат Байке чалып алып, мисалы эмнеге мен силерге айттым го, эмнеге тартып алып Жолдубекке кетиресиң деп, мисалы мени жаман көрүп атат да. Эми ортодон жөндөн эле мындай күнөөсү жок адамдарды күнөөлөп, сенин айыңан болуп атат да, ушул сенин видеоңдун айынан,чы. Тил жерден жакшы болбой аландырбай кайра айтайынчы башынан. Кандайчы же? Мына мындай болду да. Өткөндө биз акыркы жолу жана телефонный разговор Азамат Байке экөөбүз жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Сүйлөшүп ошол жерден Азамат Байкеден мен так сурагам өзүнөн. Бир дагы сом заводко салынган эмеспи деп видеодо айтылып атат, что ооба салынган эмес деп айтып атат. Анан Азамат Байке деп атат 3 айдын ичинде элге кайтарып берем деп. Мен хорошо деп атам. Андан кийин мен Азамат Байкеге жазып атам. Азамат Байке, эл деген бул жерден айтып атат, что сизди акчаны бербей атат деп айтып атат. Сизди айтып атат, что акчам жок болсо эмне кылайын деп айтып атышат. Ошол чынбы, чын эле ошентип атасызбы десем, жок, анткен жокмун деди. Анда ошол берген адамыңыздардын списогун мага берип коюңузчу, элге айтайын, мына момчу адамга уже бериптир деп элге айтайын десем, ооба хорошо дептир. Анан ошол ойдон связьга чыкпай коет. Вообще чыкпай коет. Анан чыкпай койгондон кийин анан жанагы видеоролик чыгып атат. Экөөбүздүн сүйлөшкөн видеоролигибиз чыгып атат. Андан кийин Азамат Байке чыгабы деп жастым, жок, дагы чыкпайт да, связьгачы. Же менде телефон номери жок болчу. Андан кийин балдар жазып баштады. Азамат бизге жооп бербей атат, Азамат бизди чорныйга тыгып койду, акчабызды беришпей атат, брокерлер жооп бербей атат, эмне кылабыз дей башташты. Анан эле кечегине түндө ошол видеоролик келди. Мына тиги Москвага качыптыр деп атышат деп. Анан мен видеороликти чыгаргандан кийин эсиңерге келип, анан баарыңар жазып баштадыңар. Брокерлер да жазып баштадыңар, Азамат Байке да жазып баштады. Азамат Байке айткан жок, айтпай койду. Биякта экенин же биякта эмес экенин. Мен элдин акчасын берем. Мен айттым жакшы эле. Эгерде эч жака качпасаңар, анда мага видеоролик тартып бергиле. Элге обращение кылгыла. Урматтуу элдер түшүндүрүп ситуацияны вот ушундай биз Бишкекте эле жүрөбүз, аман эсен элебиз. Элдин акчасын беребиз. Эч паника албагыла деп тартып бергиле десем, тартып бербей койду. Мен элге жолугам деп. Анан сиз бул жерден сизден да минус кетип атат да. Сиз азыр обращение кылыңыз деп аудио жазыңыз десем, аудиодо айтып атасыз, ал видеонун акыркы жагын жүктөбөй коюптур депчи. Анан кайра айтып атасыз, ал акыркы жагын мен тарткан эмесмин депчи. Бул жерде сиз калпайтып атпайсызбы кайрачы? Мен сизге дагы бир жолу айтып атам. Ошон үчүн азыр жакшылап кайра бир аудио жазып бериңизчи. Ушундай түшүндүрүп, как ситуация кандай болгонун айтып берип.
Анан источник жөнүндө источникти мен айтпайм. Ал мен источниктеримди кайра ыздабайт эте бермек белем, Данасканова. Стенада да кулак бар деп коет го, ошо стенадан келди да, стенада да кулак бар. Жетет да, андай нерсе жетет да. Балдар мага чырычуу болуп жазып атышат. Бизге связьга чыкпай атат, бизге связьга чыкпай атат. Бизди чорныйга тыгып койду деп. Жолдубек, мен калп айтпай элем, просто аягы чыкпай калыптыр деп айтып алдым. Эми ал сүйлөп атканда сөзүнөн жаңылып каласың да. Просто аягын тарткан эмесмин, мен айтып атам го, баш жагында эле баягы тиги эжеге эле доказательство болсун, мынакей Азамат байке жолуктук деп эле баш жагын эле тарткам да. Мен аягын до конца деле тарткан эмесмин. Тартсам жөнөтмөкмүн го мен сага. Мен сага болгондой айтып бердим го, дагы эмне деп айтайын эми азыр. Жана биринчи видеону уксаң, ошодон кетирдим го. Же кандай кылып голос кетирейин, эмне деп айтышым керек. Кандайсыңар туугандар? Гүлзат Доктурбековнаны Москвага качып кетти деген маалымат туура эмес чыккан маалымат. Бул Гүлзат эже деген бул жакта эле Азамат байке дайыма байланышка чыгып атат. Элдин акчасын бир аздан аз-аздан болсо дагы берип атат. Убакыт 1-2 ай 3 айдын ичинде буюрса полностью элдин акчасын кутулам деп сөз берди, убада берди. Гүлзат эже бул жакта эле просто баягы ден соолугуна байланыштуу кичине ооруп байланышка чыга албай атат. Анан Гүлзат эже Москвага качып кетти деген маалымат жалган. Ал туура эмес, угуп алып эле тартылып калган видео. Ал видеонун баш жагы эле болчу, аягы чыкпай калыптыр. Аягына чейин чыгарганыңарда аягында бар болчу Гүлзат эже, что бул жакта экени айтылганы да. Ошон үчүн билип билбей чечим чыгарбагыла, эч переживать этпей эле, сарсанаа болбогула. Гүлзат эже бул жакта эле, Азамат байке бул жакта дайыма сүйлөшүүлөр болуп жатат. Буюрса 2 ай 3 айдын ичинде элдер акчасын алат деген ойдомун.